негизи балдар менде сонун тамашалар бар да. Фестивалдын тамашасы. Кана көрсөтчү. Автобуска жетишпей калган бала. Тамашоо долбоорундагы өзүнүн күчүнө анча ишенбеген жигиттин образындагы мырза эсиңиздеби? Албетте ал Моника Белуччи командасынын оюнчусу Жеңиш Майрамбек уулу. Каарманым өзгөлөрдөн айырмаланып күлкүлүү келбети менен бат эле өз көрмандарын топтоду. Командасынын фишкасына айланган тапан жигит учурда аталган долбоордон четтеп башка иштер менен алек. Тамашооду бүткөндөн кийин балдар менен чогулуп эле баарыбыз эмне кыларыбызды билбей туруп калдык. Себеби дегенде чемпион болдук, максатыбызга жеттик. Сиз билсеңиз, эгерде 4-сезондо чемпион болбой калып, анан дагы бир сезонго аттанып мындай убакыт кетип атты да. Анан балдар менен эмне кыларыбызды билбей эле жаңы проект ачсакпы же эмне кылсак деп мындай өзүбүз жалгызбыз, эмне кыларыбызды билбейбиз. Анан бир убакта эң эле башталганда Сүйүн байке, Медиастардагы Сүйүн Өткеев байкебиз айтып калды, бир проект бар, идея бар деп. Ал убакта Сүйүн байке экөөбүз эле тааныш болчук. Бактыт мындай көп таанып атчы, мындай сүйлөшүп эле. Анан кийин эки адам деген долбоор бар. Турцияда аналогиясы бар экен ушундай программанын. Мен ойлоп атам, жана башкы каарманды сен жакшы эмете аласың го, жеткире аласың го. Программа толугу менен импровизация болот. Мындай кичине өзүңдү заранее даярдап алсаң болот деп эметкенде мага аябай жакты да импровизация жагы. Мындай мен Бактка айтып көрсөм, Бакыт дагы сүйлөшүп көрөлүчү деп анан Сүйүн байкеге келип сүйлөшүп иш кылса. Сүйүн байке толугу менен программаны кылып берди бизге. Тиши жок вампир. Скелет. Акылдуу таракан. Эртең кайсы квартирага кирсе эмне? Кичинекей эшек. Эй. Немени көрсөтүп атасың? Ошо сиз айткан нерсени көрсөтүп атам. Болду эле. Анан Эрмек байке айтып калды. Балдар сценарий жазып көрбөйсүңөрбү киного? Бакыт менен бир айдай сценарий жаздык. Бирок биринчи эң башкы концепциясын алып келип көрсөттүк Эрмек байкеге. Алып келсек Эрмек байке жарайт, жакшы экен идея, келгиле ошону тартып көрөлү деп. Кинонун режиссеру Руслан Акун болот дегенде биз огуш бетер Бакыт экөөбүз эле сүйүнүп, салам Нью-Йорктогудай болот турбайбызбы деп. Нью-Йоркко барабызбы байке деп тамашалап. Мен өзүм деле мындай аябай эме болгон жокмун да. Ушул ролду мен аткарам, башкы каарманды деп деле ойлогон жокмун, бирок Эрмек байке, Руслан байкелер айтып калды, өзүң ойно депчи. Анан мен даярданып, улантып жазып атканда мындай өзүмө жараштырып мындай окшоштуруп эметтик. А ты знаешь, что у твоего новенького Айбека ноги, оказывается, страшно воняют? Твой Эрлан вчера целовался с девушкой в клубе. Я видел Тимура с парнем. Мен аябай мындай кыйналдым да өзүм. Биринчи тасма болгондон кийин анан дагы бир жолу киного тартылып көрүп, анан анча мындай жаккан жок да, актерлук жагычы. Биз негизи эле Бакыт менен ойлоп атканбыз, сценарийин эле жазсак, ошол эле жетишет го деп ушундай эле ойлор бар болчу да. Көпчүлүк учурда мындай жазган эле жагат да, жазып эле отуруп мындай блокнотту кармап алып, анан аткар десе макул деп эле мындай бой көтөрбөй эле, конечно аткарам деп эле ушинтип эметем. Бирок ойлой берем мындай өзүмдү өзүм эле аткарсам, жөнөкөй эле бала болуп. Тамашоо ачылбай жаткан таланттарды ачууга өз салымын кошуп келет. Жеңиш Майрамбек уулу дагы тасма талаасына аталган долбоордун арты менен келген. Аны Эрнест Абдыжапаров тарткан До плюс Фа тасмасындагы кичинекей бир эпизоддо майы кызматкеринин ролунда көрсөңүз керек. Кайсы бир оюндарда Эрнест Абдыжапаров агай балдардын баарын чогултуп, Саматтарды, ак өргөдөгү бүт балдарды чогултуп айтып калды эме деп. Кино тартам балдар, мына 8 бала турган ошол убакта, 8 бала, ушулар киного тартыласыңар. Анан кийин дегенде мен ойлогом, мындай бир чоң кенен бир роль болот экен, мен болсо ачылып, чачылып, звезда болом деп. Анан эме болуп калды. Айтып калды, Эрнест байке, сен гаишник болосуң, анан мынтесиң, тигинтесиң деп. Анан Бакыт менен түндө келдик, иш кылса, съемка откладываться этип атып, бир күнү иш кылса айтты. Суук болчу кышында. Кечинде келип, ошо гаишниктердин образдарын жаратып, анан бир генерал эме бар экен. Генералбы, полковникпи чынында эле билбейм, бирок аябай мындай мыкты бир гаишник байке экен. Көптөн бери иштеп жүргөн, ошо бизди үйрөтүп калды Бакыт экөөбүздү. Ай балдар палочканы минтет, анан тигинтет деп. Бакыт экөөбүз огош бетер минтип эле ошонун баарын үйрөнүп алып. Иш кылса ошол биринчи кино болгон. Президент. Бомж. Президенттин досу. Үйрөндүм Рашка, жүр башкалардан. Тамашоо аркылуу мен ойлойм, бул досторду эле таптым го дейм, анан кругозорду кичине кеңейтип, мындай эң башкысы мен кичинекей кезимден бир кыялым бар болчу, мен
бажы кызматкери болом же болбосо дагы бир кандайдыр бир ушундай бир жумушта иштейм го деген кыял бар болчу. Анан тамашага келгенде мен ойлогом буну хобби экен депчи. Анан хоббиден эмеге айланып кетти да, бир кандайдыр бир жумушка. Себеби дегенде иштеп көрдүм өзүм жумуштарда деле. Анан баары бир жүрөк, көңүлүң, жаның ушул жерде да, ушул чөйрөдө жаткандан кийин анан чоюлуп калдым да, жумушка эмете албайм же бияка эмете албайм. Анан өзүмө бир мындай чечим кабыл алдым, ушул жакта эле жүрө берейин деп. Көп эле учурлар болот, мындай таанып калган, эметкен. Анысы жакпайт деп айтпайм, кубандырат кайра, мындай аябай кубандырат, анан эметет. Учурлар болуп калат кээде, мындай мисалы баягыда бир жолу оюнга келгем, тамашоодун оюнуна келип, бирөөгө билетти берейин деп келсем, кыздар чыга калып, «Жеңиш байке, сүрөткө түшүп коелучу» деп, анан мен болсо, «Келе сүрөткө түшөбүз, 4 жол мен да телефонумда түшөлүбү» деп, мынтип аябай эметип атсам, алар түшүп атсак, анан жанында өтүп баратат бирөөлөр. Башка бирөөлөр өтүп барат, мынтип жаман көз менен карап, бул ким бул? Эмне өзүн звезда сезип алдыбы эмне? 2 жолу тамашоого чыгып алып, ошол эле тамашоодо көргөндөр, «Тим эле карасаң тим эле» деп, мынтип. Анан эми билбейм, мага ошондой жагы бербейт да, мындай элдер. Сен болсо же көрө албастыкпы, телевизорго чыгып калсаң, эметип калсаң, жылдыз болуп алды деп эле ойлой берет. Мен оюмча жылдыз деген бул эме го. Мындай адамга жетпеген, ырчы болуш керек анын үчүн, же болбосо дагы бир аябай мыкты актер болушуң керек. Дагы бир жолу тарта алайчы. Айнура! Эй, сен сокурсуң, кебетесиң карачаң, мыркым. Ушу менен жүрөсүңбү? Сен чынын сокур турбайсыңбы? Чынын эчтеке жок экен. Мыркасың. Түшүндүң? Сахнада ар дайым жүдөө баланын ролун мыкты ачып берген жигит бул образга байланып калуудан коркпойбу? Деги эле аны сахнадан тышкары күйөрмандары ушундай кейипти кабыл алышпайбы деп кызыктым. Жашоодо өзүм деги эле башкача кишимин, үйдөгүлөр баары эле билет, жакын досторум билет. Мындай башкача адаммын. Анан бул деген эми менин оюмча юмордун теориясы го дейм. Эгерде көп мындай ойноп жүргөндө келет болуш керек да бул сезим. Башында өзүңүз байкасаңыз, жанагы 2-3 сезондо юрский периодто ойноп жүргөндө жөнөкөй эле бала болчумун, мындай микрофон кармап эле мындай айтып эле, анан кээ бир ролдордо мындай бир злодейлерди деле ойноп койчумун. Анан тиги балдар менен бириккенде эме болуп калды, кандайдыр бир баштаганда эле бакыт өзү ушундай киши мындай, «Эй, качай» депчи мынтип, «Эй» деп мынтип. Өзү кичинекей Гитлерди окуп атат. Анан ушинтип эле мындай тиран болуп эле эметкенде анан мындай түшүндүк да, ошо элге жагат го деп. Биринчи оюнга чыксак элдер кабыл алды, ошону жакшы эле күлүштү. Анан ошондон баштап эле өзүбүз деле байкабай ошондой болуп калды да баардыгы эле. Анан мен ойлойм, бул жөн эле бир образ депчи. Образ жараткан бул элге эгерде жагып атса, эл эгерде ошон үчүн күлүп атса, почему бы и нет? Каарманымдын учурдагы жетишкендиктеринин бири тамашоодо калыстык кылуу. Мындан 2 жыл мурун сахнага калыстардын жакшы баасы үчүн оюн көрсөтүп жүргөн тамашоочуга бул орунда отуруу сыймык экенин кошумчалайт. Эрмек байке чалганда эле айттым, Эрмек байке мен отурбой эле коюмчу, кичине сүрдүп атам, аябай. Эми өзүм ойноп жүргөн бала, анан бир убакта ошол эле Омар, Замира Молдошевалардын жанына отуруп алып мынтип көтөрүп атсам, билбейм, элестете албай койдум өзүмө. Айтсам, Эрмек байке, унчукпай эле койчу, келе берчи деди. Анан макул деп келип отурдум, кичине мындай толкундандым. Анан балдардын ойноп баштаганын көрүп, мындай чындыгында эле аябай ыраазы болдум да. Мындай баардыгы эми жаш командалар болсо деле, опыту жок болсо деле, бирок эң башкысы умтулуу бар да, ошого аракети бар. Эми баардыгы бир күндө эле болуп кетпейт да. Изденүүнүн артында, умтулуунун, мындай аракеттин артында келет. Анан буюрса мага аябай жакты. Мен баардыгына 7 деген балды койдум, баардыгына. Акыркы оюнду көрдүм өзүм, көрүп кээ бир командалардын ойногону жакты да, себеби дегенде биз ойноп жүргөн учурда алар жаш балдар болчу, жаш балдар болуп, бизди көрүп, биздин артыбыздан кандайдыр бир эмелерибизди туурап, мындай эметип жатты да. Анан аларга бир түрткү болду биз. Бизди мындай түрткү болгон бул орустардын КВНщиктери болду. Анан биз алар менен жакын эме болгон жокпуз, бөлүшкөн жокпуз өзүбүздүн мындай опыт менен. Алар биз менен эле аралашып жүргөн балдар, бизди билет, бизди көргөн. Анан мен ойлойм, ал балдар бизден да мындай аябай мыкты КВНщиктер болот. Анан буюрса Кыргызстандын атынан көп эле мындай жетишкендиктерге жетет да. Оюнга көз салып жатып, жаңы чыгып келе жаткан таланттардын арасынан маектешимдин стилин туурап, өзүнө окшошкусу келгендерин байкай алды бекен? Байкаган деле жокмун андайды. Себеби дегенде
балким мени көргөн тамашабын балдары ойлойт окшойт да, мындай кылсаң мындай окшош болобу, ошол образга жакындалабы деп. А меники мындай деги эле башкача образ да. Ал балдар бирок арасында балким бардыр ошондой балдар. Мен жакшы мындай сени мындай туурап аракет кылган бул мен үчүн аябай чоң жетишкендик да, мындай бирөө сендей болуп мындай эметип калса же болбосо атыңды айтып калса, бул менин оюмча жаман эмес, аябай жакшы. Эми кепти маектешимдин жеке жашоосуна бурсак, бизге берген мурдагы маегинде сүйлөшкөн кызы бар экенин айтып, максаттарымды ишке ашырып алсам эле үйлөнчү күн дагы алыс эмес деп кубанткан болчумун. Негизи көп мындай жыл сүйлөшкөндөн кийин эме болуп калат экен да, бытовой проблемалар пайда болуп баштайт экен, түшүнбөстүк, анан билбейм, мындай таарынычтар пайда боло берет экен. Анан эч качан бир адамдан катачылык кетпейт, эки адам тең мындай күнөөлүү болот да, бир нерсеге катачылык кетирип. Анан мындай кичине түшүнбөстүк эле болуп, ортобузда ушундай болуп калды. Өзүм жалгыз эле жүрөм. Ал көп деле ойлонгон жокмун, сүйлөшкөн кыз керек деп. Үйлөнүш керек дегенди эле билем да, мындай буйрусам бир жылдын ичинде эле үйлөнүш керек деген. Бардык эле эркектер келбетине карайт го дейм. Келбетин карайт. Ал сөзсүз, себеби дегенде келбетин карап гана анан эметесиң да, мындай сүйлөшүп. Анан менин оюмча жөнөкөйлүк эң башкысы, жөнөкөйлүк, ыймандуулук, өз ата-энесин сыйлап, сенин ата-энеңди сыйлап ушундай кыздардан болсо, бул эң башкысы, андан өтөрү жок. Ар дайым эл көзүндө жүргөн жигит жашоодо кандай сапаттардын ээси экен деп кызыккандар болсо, каарманым жөнөкөй жана сыпайы мүнөздөгү жигит. Жок деп айта албайм. Ошонун артынан аябай мындай көп жапа чегип жүрөм. Бирөө чалып, "Эй, жеңиш мындай болуп атат, тигиндей болуп атат" десе, мен ага жок деп айтып койсом, ал эмне болуп калгансың, сен кызыктайсың го деп эле мындай түшүнбөстүктөр болот. Ошон үчүн дайыма эле макул, чалса, макул деп алып анан мынтип туруп ойлондум. Бул кече күнү эртең эметпедиби? Эртең саат мынчада мен бошобой калам го. Макул, ушунукун да кылсам да тигини азыр эптеп бүтүрүп көрөйүнчү деп эметип эле. Ушул макул дей бергенди мындай балдар деле айтып калат, досторум, "Эй, сен ушу мындай жок деп айтпайсың, сразу эле айтпайсың, эмнеге сен деген эметип бересиң" деп анан. Мен аларды түшүнбөй карайм да, мен силер үчүн аракет кылып атсам, силер мени эмне түшүнбөйсүңөр депчи. Анан уйкучулук бар кичине. Уйкуну аябай тим эле таанытам да эмесин. Ойгото албайт үйдө эч ким. Иним аябай жакшы ойготот, мынтип алып кипиш көтөрүп, хаос кылып тим эле мынтип, "Жеңиш байке, туруңуз" десем, мынтип эле анан өзүм айтып коем, иниме ойготчу мени бул убакта, ойготуп кой десем, ал болсо, макул деп коет. Анан катуу айткандан корком да, мындай ойготуп атканда. Катуу айтып салсам, эртең ойготпой коет да, мындай жаман көрүп, мынтип "Жеңиш байке уруша берет экен" деп. Урушпайм, мындай макул, турам, азыр күтүп турчу кичине, 5 мүнөт эле берчи, азыр уктап турайын десем эле, кайра туруңуз деп эле ушинтип берет. Так, апам менен атам ойгото албайт мени. Келечекте юмор жаатына аз да болсо өз салымын кошкон адамдардан болсом деп кыялданган Жеңиш мырза, ал тилектерине жетүү үчүн талыкпай эмгектенип жүргөн кези. Ойлой берем да, ушу биздин Кыргызстандын бир каналдарынын биринде, кыргыз каналдарынын биринде аябай бир жакшы юмор тармагындагы бир программа чыгарсакпы, ачсакпы деп. Себеби дегенде бизде мындай творчество жагынан баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Эң башкысы мындай колдоо эле болсо, материалдык жагынан, моралдык жагынан колдоп бирөө түрткү берип койсо, мен ойлойм бир жакшы программаларды чыгарып. Негизи ушул Россияда аябай көп го, мындай юмористтер көп, анан ар ким салыштыра берсе болот өзүн ошол юмористке. Мен билбейм, мага образы боюнча, мындай ойногону боюнча, азыр Comedy Club'да ойноп жүргөн, илгери КВНщик болуп жүргөн Андрей Скороход деген КВНщик бар. Бул менин кумирим эмес. Мындай аны тим эле мынтип кумир тутуп, бир жолу светке түшкөм, мисалы мен Сочиде аябай мындай толкунданып түшкөм. Ошол Скороход мындай ойногону жагат. Мен себеби дегенде аны адам катары көргөм, адам катары билем, анын жашоодо кандай алып жүргөнүн билип, анан сахнада кандай киши экенин көрүп, мындай ушунчалык мындай таланттын чоңун байкадым да.